жүздөгөн көчмөн уруулар менен элдер. Алар өмүр сүрдү, жасады, натыйжалуу жаңылыктарды ачты. Ошону менен катар ары кызыктуу, купуялуу табышмактарды калтырып кетти. Бул тууралуу Enigma of the Great Steppe долбоорунун көрүүчүлөрүнө кошулуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүдө кара альпинист тууралуу уламыш, тоо согуштары, президенттин чокууну багындыруусу, бул уламыштын көп варианттары бар. Бул окуя кайсы тоолордо болгону эч кимдин эсинде жок. Бир жолу эки альпинист тоого жөнөшөт. Тоого экөө эле чыкканбы же алар топтун курамында болушканбы белгисиз. Бир маалда шериктер ким биринчи астыга чыгат деп талашып тартыша кетишет. Бирок экинчисинин шамдак айлыгы менен күчүнө ичи таарыганбы же экөө бир кызга ашык болушканбы айтор эч кимиси жеңилүүнү каалабайт. Альпинисттердин бири жогору чыгып бараткан учурда кулап кетип коргоочу арканга илинип калат. Кара альпинист тууралуу уламыштын аягы кандай бүтөт? Көчмөндү тоонун чокусуна чыгууга эмне түрткү берген? Жана Эли Ала тоосунун тоолорунда топонимикалык дал келбестиктин кандай мисалы бар? Альпинизмдин эл аралык күнү катары расмий башоона айынын 8-и эсептелет. Бул күнү 1786 жылы саякатчы дарыгер Мишель Габриэль Паккар жана жол баштагыч Жак Бальма Альпынын эң бийик чокусу болгон Монблан тоо тутумуна чыгышкан. Если так в целом говорить о колыбели. Эгерде жалпы альпинизмдин пайда болушу тууралуу айта турган болсок, ал Альпы тоо кыркасында башталгандыктан альпинизм деп аталып калган. Мисалы Түштүк Америкада тоолор анды деп аталгандыктан бул ишти андуизм деп дагы атап жүрүшөт. Бизде деле ушундай сыяктуу башкача аталыш ойлоп таап алууга болот, бирок жөнөкөй жана баарына түшүнүктүү болсун үчүн эч нерсе ойлоп таппастан эле альпинизмди колдонуп жүрөбүз. Альпинизм. Казакстандык альпинизмдин өзүнүн маанилүү датасы бар. Бул 1930 жылдын теке айынын 17-си. Бул күнү тоо сүйүүчүлөр Григорий Белоглазов, Владимир Горбунов жана Игорь Мысовский Кичи Алмата чокусуна чыгышып, натыйжада ал Комсомол чокусу аталып, кийин Нур-Султан чокусуна айланган. Биринчи Горбунов жөнөдү. Ашууда аны аскыларда тоо теке сыяктуу жөрмөлөгөн Белоглазов алмаштырды. Бергрин өзүн жаман сезип, Мысовский ага ашуудан түшүүгө жардам берип, өзү алдыга кеткен жолдошторуна жетип барууга үлгүргөн. Жип байланып алышып, үчөө бирге 1930 жылдын теке айынын 17-синде 13 саат 50 мүнөттө чокуга чыгып, таштардан үймө жасап, анын ичине кат салынган окту көмүп коюшат. Катта келечектеги чокуга чыккандар үчүн бул бийиктикти багындыруучулардын ысымдары менен күндүн датасы жазылып калтырылган. Кичи Алмата чокусуна чыгууда Казакстан тоолорундагы биринчи бийиктикти багындыруу болбогондугун белгилей кетүү керек. Буга чейин Чоң Алмата чокусу багындырылган эле. Ал шаардыктарга башка чокуга салыштырмалуу бир топ бийик көрүнчү. Обратите внимание. Көңүл бурсаңыздар, Чоң Алмата чокусунун бийиктиги 3700 метр. Ал эми мурдагы Комсомол, азыркы Нур-Султан чокусунун бийиктиги мындан 1000 метр жогору. Башкача айтканда, көз менен караганда жаңылыштык пикир жаралат. Чындыгында Чоң Алмата чокусу бир топ кичине болуп жатпайбы? Да, не отразил действительность. Бирок казакстандыктарга тоо чокулары мындан 100 жылдар мурда эле багынышкан деп эсептешет адистер. Биздин ата-бабалардын негизги ишмердүүлүгү мал багуу болгондугу баарыбызга белгилүү. Демек малга жакшы жай издеп, эл дайыма көчүп конуп жүрүшкөн. Андыктан бир конуштан экинчисине ар бир 15-20 күндө көчүүгө туура келген. Тоо жеринде жашаган уруулар жылдын жылуу мезгилинде бүтүндөй бир айыл менен жайлуу издеп, жогору жакка көтөрүлүшчү. Ну, например, я с удивлением узнал, что Мисалы мен казактар 18-кылымда эле ат менен тогуза кашуусун өтүп жүргөндөрүн укканымда абдан таң калгам. маршруты, за которые присваиваются Азыр бул ашуу биринчи спорттук даража бериле турган маршрут. эти перевалы. Элестетип көрүңүздөр, бул ашууну көчмөндөр атчан ашып өтүшчү экен.
А местными жителями был. Демек тоодо жүрүү тажрыйбасы жергиликтүү тургундар тарабынан көп жылдар мурда эле топтолуп, бул акыры мындай спорт түрүнүн альпинизмдин өнүгүшүнө түрткү берди деп ойлойм. Деятельность, я бы сказал, как альпинизм. Демек биздин ата-бабалар түз жерлерде гана көчүп конуп жашашкан деген пикир жаңылыштык экен. Альпинизм бул көптөгөн колдон келгис кыйынчылыктар менен байланыштуу экендиги дагы туура эмес. Албетте, кооптулук бар, бирок тажрыйбалуу спортчу ар түрдүү кырдаалда кандай аракеттерди көрүү керектигин жакшы билет жана табигаттын катаал мүнөзүн алдын ала сезе билүүнү дагы үйрөнөт. Природа, она только говорят, что непредсказуемо. Конечно, все предсказуемо. Жаратылыштын мүнөзүн алдын ала болжоп болбойт деп айтышат. Возьмешь Бирок бул андай эмес. Анткени аба ырайы тууралуу айта турган болсок, аба ырайы жакшы боло турган ыңгайлуу дарбазаларды табууга болот. то же самое касается лавинной опасности, камней. Бул жер көчкү, таштардын кулашы жана башка тоо арасындагы коркунучтарга дагы тиешелүү. Потому что, ну, скажем, камнепады, они Мисалы таштардын кулашы күн чыккандан кийин болжолдуу саат 11-лерден кийин башталат. начинают камни лететь. Ошондуктан мындай кооптуу жерлерден суук түшкөндөн кийин же ага чейин басып өтүү керек. Ну, или после того, как, значит, уже Мындай начнет. жагдайлар өтө көп. Ну, собственно, нюансов очень много. Тажрыйбалуу альпинисттер мунун баардыгын жакшы билишет. Альпинисты, ну, почти на все вопросы имеют ответы. Биз болсо көрүүчүлөргө алматылык Горельниктин түзүлүшүнө малчылар кандай таасир тийгизишкенин билүүгө чакырабыз. Альпинисттер үчүн турбазанын курулушуна канча каражат кеткен жана биздин спортчулар согушту кантип жеңишкен. Жети суу өрөөнүн изилдөөгө өз учурунда падышалык орус географиялык коому кызыгуусун билдирген. Ал 1845-жылдын баш он айында Санкт-Петербургда түзүлгөн. 20-жүз жылдыктын башында заманбап Казакстандын аймагында анын бир нече бөлүмү иш алып барган. Түштүк аймакты изилдөө менен Түркүстан бөлүмү алектенген. Ал тарых жана географияны изилдөө менен кеңеш берүү ишин аткарган. Верныйда көз карандысыз бөлүмдү ачуу сунушу түшөт. Анткени жети суунун изилдеген элек бай жаратылышы илимий ишмерлердин кызыгуусун жараткан. ОГКнын вице-төрагасы катары Чын Куран айынын 28-индеги расмий катка кошумча катары коомдун кеңеши сиз сунуштаган жети суу бөлүмү тууралуу ЖОнун долбоорун карап чыгып, бул бөлүмдү түзүү учурда зарыл деп тапты жана анын келечекте ийгиликтүү өнүгүшүнө кызыктар экендигин сизге кабардар кылып коюуну туура көрдүм. Айрым маалыматтар боюнча аталган бөлүм аскердик жана саясий окуяларга байланыштуу өз ишин баштоого жетишпей калган. Бирок 1939-жылы СССРдин Илимдер академиясынын алдындагы бүткүл союздук географиялык коомунун казак бөлүмү ачылган. Кийин ал казак географиялык коому макамын алууга жетишкен. Вы знаете, что Алмата была... Алмата, жалпы эле Казакстан 30-жылдары көпчүлүк адамдар сүргөнгө айдалган жер болгонун баарыбыз жакшы билет эмеспизби? Болгондо дагы булар каракчы же киши өлтүргөн мыкаачылар эмес. Негизинен тарыхчы, математик, геолог, топограф сыяктуу интеллектуалдык эмгек менен алектенген адамдар болушкан. Там и прочее. Бул жерге саякаттоону жактыргандар дагы көп келишкен. Мындайлардын бири пролетардык туризм жана экскурсиялар коомунун мүчөсү Александр Бергрин болгон. Первая туристская база в Казахстане, она возникла... Казакстандагы биринчи туристтик базанын ачылышына Бергрин Александр Петровичтин салымы чоң. Там университеты... Ал бул жерге жогорку окуу жайды аяктап биздин университетке окутуучу катары жиберилген. Медеодогу жергиликтүү малчылардан мында дарылык касиети бар минералдык булак бар экендигин угуп калат дагы мында биринчи үйдү курат. Лечебная вода. Ошентип ал Казакстандагы биринчи туристтик базага айланат. Туристская база в Казахстане Горелик. Ынтагер Казакстан коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин төрагасынын орунбасары Алибит Жангелдинге кайрылып, ал туристтер менен альпинисттер үчүн турак курууга 3000 рубль каражат бөлүп берет. 1932-жылы Или Ала тоосунун Горелик чаткалында Бергриндин үлгүсү боюнча 20 кишиге ылайыкталган жыгач үй пайда болот. Мындан 4 жыл өткөндөн кийин бул жерде бардык шарттары менен 50 кишини батыра турган турак курулат.
Но эта база была очень удобна, близко к городу. Бул база абдан ыңгайлуу болгон. Анткени шаарга жакын болуп, жабдууларды уюштуруу оңой болгон. Ошол эле учурда ал массалык жана ири спорттук иш-чаралар үчүн таяныч пункту болгон. Бул өтө олуттуу учур. Серьезная веха. Ошол мезгилде Казакстандын эң бийик чекити болгон Хан Теңир чокусу жергиликтүү жана башка жактардан келген альпинисттерди өзүнүн багынбастыгы менен кызыктырып турган эле. Впервые в 1936 году под руководством Колокольникова 36-жылы биринчи жолу Колокольников жетектеген топ Хан Теңир чокусун багындырган. Бул тоого ошол мезгилде көп барушчу эмес эле. ходили нечасто. Вот первый раз Биринчи жолу ошол 36-жылы чыгышкан. сначала Алгач менимче украиналыктар 35-жылы, андан кийин 36-жылы биздикилер. Кийин москвалыктар багындырууга аракет кылышкан. Андан кийин согуш жылдары болгондуктан ортодо чоң тыныгы болгон. предвоенное время, военное время. Улуу ата мекендик согуш башталат. Казакстандык альпинисттер фронтко чакырылышат. Виктор Зимин, Евгений Колокольников, Петр Черкасов, Александр Бухман, Миркасим Габдрахманов, Алексей Алексеев, Константин Макаревич, Анвар Бекметов бул согуш талаасында эрдик көрсөткөн гана тоону багындыруучулардын ысымдары. Буга чейин Советтер Союзунун аскер комиссариаттары тоо аткычтарын даярдабагандыгын белгилей кетүү керек. 1942-жылы гитлерчилер Эдельвейс согуш аракеттерин ишке ашырууга киришкенде мунун азабын тартышкан. Душмандар жаратылыш байлыктары мол жана айыл чарба жерлерге бай Кавказдын жерин басып алууну көздөшкөн. В первый период были там перевалы, которые обороняли, знаете кто? Ал жактагы ашууларды алгач кимдер коргошконун билесиздерби? Своих без козырка. Бул Баттинке Шапкечен Кара деңиз флотунун моряктары эле. Деңиз аскерлери эр жүрөктүүлүк менен ашууну душмандардан коргошкон, бирок алардын бардыгы курман болушканы маалым. Эмнеге мындай болгон? Кар көчкү түшүп аскерлердин баарын басып алган эле. Почти всех. Ошол салгылаштардын статистикасы жүрөктүн үшүн алат. 10 жоокердин 9-ун кар көчкү, таштардын кулашынан жана катаал жаратылыш шарттарында туруштук бербестен көз жумушкан. 10 жоокердин бирөө гана тоодо жүрүүнү мыкты өздөштүргөн душмандардын огунан мерт кеткен. Гитлер бийликке келгенден кийин 1933-жылы чет элдик конокторду кабыл алуучу Интурист советтик уюмунун жолдомолору менен Кавказга бир нече миң жаш немистер келип кетишкен эле. Бул согуш учурунда фашисттерге салгылаш талаасында эч кыйынчылыксыз жүрүү мүмкүнчүлүгүн жараткан. Воевали-то не с кем-нибудь, а с обученными, хорошо подготовленными. Душмандар Эдельвейс дивизиясынын жакшы даярданган альпинисттери эле. Алар өмүр бою немис Альпы тоолорунда жашаган альпинисттер болушкан. В немецких Альпах. Алар Кавказ жерин дагы мыкты билишкендигин айта кетүү керек. Мен Орто Азиялык аскер аймагынын туризм бөлүмүндө иштеп жүргөнүмдө 83-жылы офицерлер командасы менен жеңиштин 40 жылдыгына карата Кавказдагы согуш жүргөн ашуулар аркылуу жолду басып өткөн болчубуз. Ошондо биз 42-43 жылдардагы немис карталары менен колдонгон элек. Анда ар бир таш белгиленип көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, бул жаатта алар эң мыкты даярданышкан. Душманга каршылык көрсөтө турган тоо аткычтар отрядын түзүү чечими кабыл алынат. 1943-жылдын жалган Куран айында СССРдин эл комиссарлар кеңеши Или Ала тоосунун тоолорундагы Горельник базасында бүткүл союздук тоо даярдыгы боюнча мектеп түзүү тутумун кабыл алат. СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери Михаил Тимофеевич жетектеген мектеп 3 жыл ичинде 1,5 миң нускоочулар менен 12 миң тоо аткычтарын окутуп чыгарган. Тоо аткычтары согуш талаасында мыкты чеберчиликтерин көрсөтүшкөн. Алардын бири алматалык альпинист Леонид Кельс болгон. Кельс со своим отрядом выходил на сложный. Кельс өзүнүн отряды менен кырдын Татаал тилкесине барып, ал аркылуу ашууга чыкканда жогору жактан немистер ок атышкан. Альпинисттик даярдык менен керектүү жабдыктар мыкты болгон эле. Алар немистердин таптакыр оюна дагы келбеген Татаал тилке аркылуу айланып өтүшкөн. Леонид Кельс Эльбрустун чокусунан немис желектерин алууга жетишкен топтордун катарына кирген. Фашисттер бул учурда жалпы чегинишип, ал эми деңиз деңгээлинен 5000 метрден ашык бийик жерде алардын болгондугунун белгилеринен арылуу зарылчылыгы эмес, ар намыстын иши эле. Бирок буйруктар талкууланбастан так аткарылууга тийиш эмеспи?
Ошентип 20 советтик альпинист 43-жылдын бердин айында 40 градус ызгаарда Эльбрустун түштүк чыгыш бетиндеги 11 башкалка мейманканасына келишет. У них было все там продовольствие, по-моему, на 4 суток с собой. Алардын жанында болгону 4 күнгө жете турган тамак ашы болгон. Немистер 11 башкалка конок үйүндө эч нерсе калтырышкан эмес. Сыртта окумуштудай бороон жүрүп, эч нерсе көрүнбөй абдан суук эле. Эльбрус мына ушундай катуу шамалдары менен атактуу. Алар 4 күндөн ашык бир жума бою отурушат. Тамак аштары эч ак түгөнгөн. Буйрукту аткарбастан артка кетүү керек эле, же болбосо бороонго карабастан чокуга чыгуу зарыл болчу. Акыры биринчи топ батыш чокуга ызгаар, борон чапкынга карабастан чыгып баратат. Мен сүрөттөрдөн көргөнүмдө тоону муз каптап турган экен. Бут кийимге атайын тырмактуу шайманды кийип алып гана чыгуу мүмкүн болгон. Биздин альпинисттердин буттарында кайдымки эле кийиз өтүктөр болгондугун адистер айтышат. Алар бороондо кантип чокуга чыгышканы белгисиз. Топ өзүнүн милдетин эч нерсеге карабастан аткарууга жетишет. Алар чокудагы немис желектерин таап, жок кылышат. Курамында Леонид Кельс болгон экинчи топтагы чокуга Эльбрустун чыгыш бети аркылуу ийгиликтүү чыгып барууга жетишет. Гусев, который командовал. 3 топту бирдей жетектеген Гусев Кызыл жылдыз орденин алган. Кийин ал бул тууралуу бир нече эскерүү китептерин жазган. Ал эми топтогу башка альпинисттер эрдик медалин алышкан. Булардын катарында Леонид Кельс дагы бар эле. Мен анын сыйлык барагын таап алгам. Альпинизм өтө кооптуу деп саналганы менен бул спорт түрү айымдарга дагы жеткиликтүү. Вообще-то женский организм, он сам по себе-то он, конечно, Негизи аял затынын организми мырзалардыкына караганда чыдамдуураак келет. можно, конечно, как следует там, то все, но в целом физиология женщин. Бирок жалпысынан аялдардын физиологиясы бир нече айлап татаал аба ырайы, катаал шарттарда жашоого ыңгайлашкан эмес. Месяцами в таких неблагоприятных погодных условиях. Бул абдан оор, бирок аялдар муну дагы жеңүүгө жетишишет. И вот женщины справляются с этой задачей. Биздин мекендешибиз Светлана Шарипова 2 Гималай чокусун багындырууга жетишкен. Бул Дхаулагири жана Макалу. Ал эми Людмила Савина 1997 жылы Казакстандын улуттук курамасынын курамында дүйнөнүн эң бийик чекити болгон Эверестке чыгууга жетишкен. Мындан алган эмоциялар менен сезимдерди эч нерсе менен салыштырууга болбойт дешет адистер. Когда взошел на Эверест, возник Эверестке чыккандан кийин мындан ары дагы кайда чыгам деген суроо жаралат. как-то еще. Мен Эверестти Советтер Союзу, Америка жана Кытайдын биргелешкен экспедициясынын курамында багындырган элем. Советский Союз, Америка и Ошентип биз чокуну багындыргандан кийин эми дагы кайсы чокуну багындырабыз деген сыяктуу суроолор пайда болгондо, америкалык топтун жетекчиси альпинист, Эверестке биринчи жолу чыккан америкалык Джим Уитакер азыр жаңы жана кызыктуу программа пайда болду деп бул тууралуу мага айтып берген эле. Джим Уитакер, он альпинист, он первый американец, который совершил восхождение. Аны уккандан кийин аракет кылып көрүү керек деп мен ойлонуп калгам. Он мне сказал про эту программу. Я так подумал, надо, думаю, попробовать. Кайсы спорттук программа тууралуу сөз болду эле. Бийикти багындыруучуларга кайсы жерде киши жегиштер коркунуч жаратат. Кара альпинист тууралуу уламыш эмнени үйрөтөт? Казакстандык альпинисттердин кесипкөйлүгүн объективдүү баалоо үчүн алар тандаган татаал маршруттарга көңүл буруу зарыл. Хантеңер чокусу менен жеңиш чокусуна түндүк беттери аркылуу чыгуу бүгүнкү күндө көпчүлүктүн колунан келе бербейт. Биринчи советтик Гималай экспедициясын эстеп көрсөк, Ерван Тихонович баштаган дагы 4 биздин атактуу мекендештерибиз анын курамына киришкен. Булар Казбек Валиев, Валерий Хрещатый, Юрий Голодов жана Сергей Чепчев. 5 Казакстандык Советтер Союзунун курамасынын 3төн бирин түзгөн. А если говорить о зарубежных восхождениях, Чет элдик чокуларды багындыруу тууралуу айта турган болсок, 82-жылдагы Эверестке чыгуу тууралуу уксаңар керек. значит, вот в составе Ошондо Советтер Союзунун курамасында Казакстандан 5 спортчу бар эле.
из Казахстана. Алардын үчөө Эвересттин чокусуна өтө татаал жол аркылуу чыгышкан. Тоже очень Кийин алардын жолун эч ким кайталаган эмес. не повторяли. Ервантилевский жер бетиндеги эң бийик чекитке кийинчерээк тагыраагы 1990-жылы 50 жашында чыккан. Көпчүлүк мындан башка эмненин кереги бар деп ойлошу мүмкүн. Бирок чебер муну менен эле токтоп калбастан, мындан 17 жылдан кийин бүтүндөй континенттердеги бийик чокуларды багындырган биринчи казакстандык болууга жетишкен. Анын бул тууралуу эскерүүлөрү жөнөкөй угуучулардын ой чабытын алда кайда алуучат. Ну вот в Австралии, например, пик Костюшка, значит, Мисалы, Австралиядагы Костюшка чокусу же болбосо Индонезиядагы чоку. там можно заменить, но это тоже в Индонезии, там еще сложнее, потому что там надо идти Бирок ал жакта чытырман токойлор аркылуу өтүүгө туура келет. в джунгли, там эти самые людоеды, Мурда бул жерлерде киши жегичтер жашашкан. да, совершить восхождение в начале. Мен 90-жылдардын башында ошол жакка барууну көздөп, бирок мына ошол киши жегичтер күч алып жаткандыктан уруксаат бербей коюшкан эле. Идти, потому что там, значит, вот у них как раз была вспышка этого людоедства. Альпинизмдеги ийгиликке жетүүнүн ачкычы бул шеригиңе ишеним артуу. Көрсөтүүнүн башындагы кара альпинист тууралуу уламыш эсиңиздердеби? Анын уландысы мындай. Чокуга чыгуу учурунда жиптердин бири үзүлүп кетип, колунан жаракат алган альпинист коопсуздук арканына асылып калат. Анын шериги жолдошуна жардам берүү мүмкүндүгү жок болгондуктанбы же башка себептерден уланбы айтор арканды кесип салат. Аскада каза болгон альпинисттин жаны жай албай, түнкүсүн тоодо калгандардын көзүнө көрүнөт имиш. Вариантов там этой легенды достаточно много. И вот он Бул уламыштын варианттары өтө көп. на биваках во время ночью заглядывает. Ал түн ичинде чатырларга баш багып, өзүнүн шеригин издейт имиш. Значит, когда он увидит похожего, он начинает кричать: «Генрих, где моя рука?» Анан ага тааныш бирөөнү көрүп калса, Генрих, менин колум гана деп кыйкырат дешет. Как раз в момент вот этого самого, так сказать, острого момента рассказа, что вот он заглядывает в палатку и ищет там кого-то и кричит: «Где моя рука?» Но эту легенду Бул уламышты от жагып баары чогулуп отурганда, олуттуу түр менен чогулгандарды коркутуу максатында айткандарын уккам. у костра ночью и так далее. Но это все Бирок мунун баары ойдон чыгарылган нерсе экенинен күмөн жок. из области фантазии. Уламыштын тарбиялык жагы дагы бар. Мында тоо арасында шеригиңдин ишенимдүү билеги менен достуктан бекем эч нерсе жок экендиги айтылат. Бир аз артка кайрылсак, Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча атайын адистешке мекемеси ЮНЕСКО 1995-жылды көрүнүктүү акын жана агартуучунун 150 жылдыгынын урматына Абай жылы катары белгилейт. Казакстандын альпинисттери Ил Алатоосундагы Кичи Алмата кырынын батыш тарабында жайгашкан Абай чокусуна чыгуу менен казак элинин улуу уулуна урмат көрсөтүүнү чечишет. Бийиктикти багындырууга өлкө президентин чакыруу боюнча мурда болуп көрбөгөндөй сунуш түшөт. Көпчүлүк муну кооптонуу менен кабыл алат, себеби татаал жол күтүп турган эле. Ну, я говорю, на том и члены... Мен биз Бекеринен Советтер Союзунун курама командасында жүрүп турбузбу деп айткам. Значит, это самое... Акыры чечим кабыл алынды. И Чокуну багындыруу мыкты деңгээлде өткөн. Мамлекет башчысы жогору көздөй татаал жолдун баарын басып өтөт. Ал эми бул деңиз деңгээлинен 4010 метр бийиктиктеги 6-7 сааттык жөө жүрүүнү талап кылган жол эле. Президенттин чыдамдуулугу, токтоолуулугу жана физикалык даярдыгына тажрыйбалуу альпинисттер жогору баа беришет. Кийин чокуну багындыргандар менен бир дасторконго чогулганда, президент бул спорттук иш-чара ага кандай жол менен багынганын мойнуна алат. он говорит: вы знаете, говорит, вот ребята, я когда дал сначала согласие, ну как-то думал. Чокуга чыккандан кийин өлкө башчы башында мен Абай деген бул улуу казак акыны, макул болбосом болбойт деген ой менен макулдугумду бердим. Кийин макул болгон соң эми чокуну сөзсүз багындырышым керек. Потом подумал, что думаю. Ага кантип жетем деп кыжалат боло баштадым. Акыры буга даярдык көрүү үчүн күн сайын 5-10, кээде 2 чакырым аралыкка чуркай баштадым. Когда 5 километров. Жумуштан колум бошобогондугуна карабастан чуркаганга аракет кылдым. Акыры мындай жыйынтыкка жетип отурам деп айткан эле. Было сложно, но вот результат.
биздин альпинисттердин натыйжалары менен ийгиликтери сыймыктандырат. Бул жөндөмдөр улуу талааны багындырган биздин ата-бабаларыбыздан калгандыгын эсибизден чыгарбашыбыз керек.